Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Адаттагыдай эле биз жогоруда сиздерге белгилеп өттүк эле биздин студиябызга келчү дагы сыйлуу конокторубуз бар деп. Азыр келип орун алып отурат. Андыктан элибизде ар бир конокторубуз өзүнчө сый, өзүнчө ардак экенин көрүп атасыздар. Жаңы эле кеткен коногубуз дагы абдан мыкты эр азамат агаларыбыздын бири. Ал эми азыр келип отурган конокторубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти Аскар Карбаев агабыз жана Чолпон Алсеитова эжекебиз келип отурат. Мына Кыргызга эмгек кылып аттын кашкасындай таанымал болгон кош жылдыз, кош жубайлар. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң, рахмат сиздерге. Мынакей жыл жаңырып көрүшпөгөнүбүзгө дагы жыл өтүп, эми бир жылда көрүшүп атырбыз. Багы агай сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз дагы бир жолу. Багы эртедир, кечтир эмгек бааланат дегенге дагы бир ишеним арттык. Сизди чыгармаларыңыздар аркылуу бул үй бүлө биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы белгилүү, баса белгилеп ийне жибине чейин айтпасак дагы. Мына ушул жыл аралыгында кандай чыгармачылыкта өзгөрүүлөр болуп атат, жаңылануулар болуп атат, иштер жүрүп атат. Негизи эле сиздер эле эмес, сиздердин үй бүлө өзү чыгармачыл үй бүлө эмеспи? Ооба. Наам алгандан кийин дагы кандай болуп калат Жоопкерчилик Наам алгандан кийин баягы бир мындай бир могу жерде бир кармап жүргөн нерсе кое берип кичинечи. Хотя мен көп жыл мурун эле алмакмын, бирок илгери деле наам алганбыз, эми анда Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгы деген алганбыз, эми ал деле чоң сыйлык болчу. 92-жылы Андан кийин жаштар сыйлыгы, Азыр жаштар сыйлыгы. Буга өтүп кетти. Жок, ал жаштар сыйлык эмес. Азыр жаштар сыйлыгы которулган. Жок, ал которулган жок. Ал бул бүткүл союздук Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты деп коет ал. Жаштар сыйлыгы ал кийин, ал вообще тиешеси жок бул. Башка сыйлык болчу, чоң сыйлык. Анан эми азыр ошол эми баягы жакшы бир сезимдер пайда болду. Анан чыгармачылыкта бир мындай кичине мындай бир толкундап бир дагы бир ырларды жаратпасам болбойт, дагы музыка жаратыш керек деген сезим көбөйө баштады. Анан эми буюрса жакшы, эми ушул мартта да бир кичине Чолпондун концертин берип койсокпу деген ой бар. Анан өзүм болсо 60-ка толук быйыл күзүндө чыгармачылык чоң концертти берейин деп турам. Жакшы. Жанагы сыйлыктан кийин иштебей калды дебесин деп тескерисинче кайра талап күчөйт бекен. Ооба. Негизи ошол эми сыйлык деле абдан кээ бирлер айтат го, бияка кереги жок, анан сыйлыкты жоюп салыш керек деп, бирок сыйлык сөзсүз керек экен. Анткени ал стимулдуу болуп турат экен, анан көп кишилерди жандандырып, бир изденгиси келип, иштегиси келип, коем уят болбойн деген бир жакшы нерселер болот экен. Ооба. Бул нерсени дагы кезинде ошол эстүү акылман жандар таап, эмгектенгендерге бир ардак наамдарды берип туралы. Болбосо бардыгы эле айырмасы жок болуп калды, иштегени деле, иштебегени деле. Бул дагы бир чоң көрсөткүч. Анан Чолпон эже, мына сизди бүгүн 19 февраль, бир жакын 10 күн аралыгында жаз келет, март келет. Анан Норуз келгенде сиздин ырыгыңыз сөзсүз жаңырып турат го. Мен ушуну сурагым келет да, ушул Норуз жөнүндөгү чыгарма кандай кылып аткарып калгансыз? Кимдин сөзүнө таандык? Норуз деген чыгарма эсиңиздерде болсо, бул союз кезинде Норуз майрамды алчу эмес. Анан эгемендүүлүгүбүздү алганда 91-92 жылдары биздин Дасторкон деген ырды байма-бай ырдайбы. Сурап эле ырдай беришти. Ал Дасторкон 89-жылы чыкканда. Анан Аскар экөөбүз кеңешип, Аскар бир сонун обон жазды. Анан бул обонду окуп көрсөң, ушундай бир салтанаттуу, бир жакшы бир ыр жаралды деп. Анан окуп эле анан ай Дасторкон деген бар. Ар бир Норуз майрам сайын эле Дасторконду сурашат элдер. Бала бакча болобу, мектеп болобу, давай ушуну бир жакшынакай Норуз майрамы деген жөнүндө деп. Анан туура ушул обонго да жарашты деп. Анан шак эле өзүбүздүн акыныбыз бар да, Эгемберди Ирматов деген раматлык болуп кетти. Кыргыз эл акыны. Анан көп ырларыбыздын сөзүн жазган. Анан берсе келек, ой, ырыңар, онуңар мага аябай жакшы. Бул ырдын келечеги кең болот деп. Анан деген ушул Норуз майрамы деп, желинип, сүт толсун, жер жарылып, көк толсун. Мага да сөздөр аябай жакты да. Анан ушулар дөң деп эле ошо 94-жылы аябай жакшы болуп, анан
чоң салтанаттарда президентский жанагы бир салтанаттарда ушу Нооруз майрамын канча институтта окуучуларды бийлетип туруп анан ушу менен алып чыкчубуз да. Негизи эле сиз баягы ырдап эле тим болбостон ар тараптуу таланттын ээсисиз. Биз дайыма сиздин сүйлөгөнүңүздү көрүп, биз кичинекейбизде ушинтип биз да сүйлөй алар экенбизби деген бир ойлорго жетеленген биздин жаштык кезибиз өтү да. Мындан да жаш кезибизде биз мектепте окуп жүргөн кездерде ошондой бир тилектер менен өстүк эле. Анан ушул чыгармачылыгыңыз тууралуу канча жыл болуп калды чыгармачылыгыңызга? Мынакей өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, кечээни өткөрөлү деп турабыз деген пландар бар деп калдыңыз. Анан баягы пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагына жетет дейт. Сиз дагы эле баягы мына ушул катарда бир сыйлыктардын ээси боло турган даражага жетип баратасыз буюрса. Ошол отчет кандай болгон атат деген бир сурооз атайын. Канча жыл болуп калды деп атпайсызбы? Эң биринчи мен профессионалдык сахнага чыкканым бул 86-жылы Ариет ансамблі менен ош жерден баягы мен окуйн деп баргамда, окуйн деп барсам эле мындай үндүү, жаш ырчы эстрада ырчыларына набор жүрүп атыптыр да. Анан Даниал Мукашевич Назарматов бизге даяр ырчы келди деп мурунку айдардадың эле деп аябай сурап. Анан музыкалык билимим жок, бирок мен 3-класстан бери ырды сүйүп ырдап келатам десем, анан мына бизге анда сразу эле окуп дагы анан ушу Ариетте иштейсиң деп ошол жака солистка кылып алып. Ошондо 86-жылы биринчи жолу мен филармониянын сахнасына чыгып, анан ошол эле жылы көзүндө всесоюзный конкурс эстрады деп 15 республика ошо Ташкентте чоң фестиваль болгон, ошол жака катыштым. Анан эми азыр болсо тынбай эле дагы эле жаңы ырлардын үстүндө, жаңы дуэттердин үстүндө ырдап келе жатабыз. Анан ошол ырдын баягы канча жыл өтүп кетсе дагы бизди сурап, ырлары өчпөйткөн себеби деген обону сөзүнө сөзү обонуна келишип, ошо жарашып, ошон үчүн ойлойм да мен ушул азыркыга чейин элдерге баягы сурап ырдап келе жатабыз. Аскар ага, мына негизинен ыр сөздүн күчү баягы жакшы сөз болсо обондагы бийиктикке жетет. Мыкты акындар менен иштешкен. Азыр эми кээ бири сөзү да өзүнүкү, обонду өзүнүкү, аткарушу да өзүнүкү дегендей болуп баратпайбы? Сиз ушуга кандай карайсыз? Анан Эгемберди Эрматов деген ал мыкты эл акыны, мыкты агабыз эле да. Дагы кандай ошол акындар менен иштешип, азыркы мезгилде кайсы акындар менен иштешип атасыз? Эми мен Алмаз Чойбеков менен да иштештим, Эрматовтон кийинчи. Анан Сооронбай Жусуев менен иштештим. Анан кийин да бир акын аты анча чыга эле акындар менен да иштешип аткам. Мен азыр кудагыйыбыз болуп калды, Гүлмира Рыспаева деген, жана Бек Исраиловдун апасы кудагыйыбыз. Ошо кудагыйыбыз менен бир 3-4 ыр жаздым. Эми ал мага сөздөрүн жөнөтүп атат, кайта аларга баягы жөнөтүп, музыкасы даяр болду, сөздөрү деле даяр болду. Эми бирок дагы бир нерселер калды, анча тактала турган концертке чейин. Ошол азыр ошолор менен иштеп атам. Эми бизге де сөздү азыр мурункудан дагы маани берип калышты музыкагачы. Эгер сөз мурун кичине мындай сөзгө кичине арткараак эме кылса, азыр сөз абдан күчтүү болуш керек экен деп мен дагы ойлонуп калдым да. Мен 1-2 жакшы баягы мыкты ырчылар менен сүйлөшүп көрсөм деле ошолор эле айтат, азыр сөздү мындай аябай сөзгө караш керек деп чын эле. Анан мен азыр ошол баягыдай эле кылып чыгарып ийейин деп кайта ойлонуп калып атам да, дагы сөзүн бир күчтөп көрөйүнчү, дагы эметип. Анан ушу Гүлмира Рыспаева абдан мыкты акын экен чын айтканда, бирок ошонун ырлары эми буюрса жакында чыгат деп ойлоп атабыз. Канча негизи эле акындардын буга чейин чынын айтканда баягы акындардын көмүскөдө жаткан ырларынын багын ушул обончулар ачкандай да. Себеби сөз менен иштеп, обончулар анан жакшы чыгармаларды жазып, ушул композиторлор ачып, анан алардын дагы аты таанылып, анан кээ бирлердин атын бир күн бул ыр жазат деп тааныганыбыз менен бара-бара унутуп калып, андан кийинки жазгандарды карап ушинтип кеткенде баягы композитор көтөрүп коюп атат да, ачыгында ырын менен түбөлүк сактап калып атат. Акындар окуп эле анан китепте жата берет да, биз деген экинчи жашоо берип атпайбызбы?
Биз деген деп коеюн, обончу. Жок, бул киши чыгарып атат, сиз ырдап атасыз, туура эле. Мен деле ошол көп ушу канча жыл болду интервью болгон эле айтып келем да. Баягы эң биринчи жолу музыкага мен эң биринчи жолу мен да китептен карап алып сөз жазганды деле билчү эмесмин да, искусство институтунда окуп жүргөндө. Анан кийин кандай кылып ушуну жазыш керек деп жүрүм. Анткени меники биринчи музыка чыгып кетип эле, ичимде жүрөт. Анан кийин мен кандай кылсам деп анан бир акындарды да тааныбайм да. Анан жанагы Ала Тоо кинотеатрынын артында Кыргызстан маданияты деген редакция бар. Ошол жака барсам, обед убагында барып калып турмун да, анан барсам Эгембер Дерматов тааныбайм да. Мындай бир тамеки тартып бир мындай жерде отуруптур да. Мен айтып атпайм ушул жерде акындар керек эле. Мен да акынмын деп атпайм. Ошону көп айтам. Өзү мындай ачык сүмүтүп түртүп коюп, мен да акынмын деп атпайм, жерде отурчу. Акын дегенде ла кишини көрүп ошо менен иштеш болсун. О, эстиги. Таза акын тааныбай туруп ошо кишини. Анан анда жүрүп үйгө барып эле мындай бирдек музыкаларды көрсөтөйүн десем эле, ал өзү да таң калып мындай жазып көрөлү экен да. Үйүбүзгө барып эле анан кийин монча обон бар, монча музыка бар десем эле, анан бул музыка момундай жөндө болуш керек, бул момундай темада болуш керек десем, шашпай отуруп алып жазып, муунга бөлүп, эме кылып алып анан чыгармачылар үйү бар болчу ошол кезде. 10 күнгө чыгып кетти эртеси эле. Ошол жака барып жазып келди. 10 күн жүрүп, ошол бир товур эсимде жок. Анан ошонун баары эле сонун чыгып эле анан бир жылдан кийин аранжировкалары бүтүп. Жок, Дасторкон кийин чыкты. Жок, негизи. Эң биринчиден айтам, жанагырлары. Ошол ошентип бирок Ерматовду кээде ойлоно берем да, ошо мен болбосом деле ал таанылмак эмес окшойт, жанагы жерде отуруп калып эле. Кудай таалам буйрук жолуктуруп атат. Ошондон кийин анан Ерматов болуп аябай. Анткени кундуз айтып атпайсыңбы, көп эле таанылбай калмак, чын эле ошондой болгон. Анан Ерматов болуп Дворец спорттогу эми бир акын, бир композитор деген эмгиче андай концерт боло элек да, мисалычы, азыркыга чейин. Бир акын, бир композитор болуп. Биз ошол кезде ошондой ыркыметтик Дворец спортта чыгармачылык концерт. Анан филармонияда болду. Анан жанагы режиссер аксакал бар эле, ошол ушу Дворец Балташкаев. Дворец спортко барып, филармонияга барып тартып, ошондой бир сонун азыр ошол чыгармалардын эсебине жетип атасызбы баш аягына? Же эсептеп эле ой чыгып элге жеткенине кубанып эле иштеп атасызбы? Ой, эми билбейм, мен деле ошо өзүм нотага түшүрүп китептерди чыгарып. Азыр анын баары ойдо бар. Эми бирок көптөр эле сурайт, сен канча музыкаң бар деп. Мен ушу музыкада бир 35-40 жыл жүрсөм, ушу 40тан аш 45те бир эле музыка обон жазып турмун. Баягы артынан кууган жокмун да, мен мынча жазайын, тигинче жазайын деп санына кууган жокмун да. Ошо менен эле дагы эле ошо менен келди ама акылдан. Эң сонун бизде ушул убакыттын чектелүү экендиги ичти ачыштырат да. Жана айтып коет го, жакшы менен өткөргөн жарым саат, жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй деп коет го элибизде. Анан бизге дагы кулак кагыш кылып атат режиссерубуз, убакыт чектелүү деп. Анан сиздерди эми студияга келгенден кийин сиздердин визиттик карточкаңыздар болгон, жакшы чыгарма менен биз чоңоюп, эс тартып, азырга чейин керек болсо мына азыркы жаштарыбыз дагы ушул Аскар Карбаев менен Чолпон Алсейитованын аткаруусундагы жакшы чыгарманы угуп келет. Азыр кайсыл чыгарма экендигин биз жар салбай туралы. Биздин ушул мынакей сахнабыз дагы өзүнүн аткаруучуларын күтүп атат. Өтүп барып жакшы чыгарманы. Албетте мынакей Кыргызстанда деле кош жылдыз жубайлар аз. Маселен, эл ачыс болуп калгандар Атайбек Бөдөшев, Каникей Иралиева болсо, азыркы күндө Аскар Карбаев жана Чолпон Алсейитовалар болуп атат. Ошондуктан бул кишилерге кезек берели. Ооба, анда биздин жолдор эки айрылыш деген чыгарма сиздер үчүн кабыл алыңыздар. Биздин ушул бүгүнкү конокторубуздун аткаруусунда жаңырмакчы. Taqtuda
Мына урматтуу телебармандар, жагымдуу жакшынакай чыгарма болду. Биз дайыма ушул чыгармачыл инсандарды иштерине ийгилик дагы да болсо чыгармачылыгы арта берсин деген тилекти айтабыз дагы. Анда биз бере турган кийинки сюжетибиз бул биздин ушул Кыргыз китепканасында орус адабияты бөлүмү ачылган экен. Орус адабияты бул дүйнөлүк аренага чыккан адабият. Андыктан биз дагы ошол Пушкин, Эсенин, Лев Толстойдор орус адабият аркылуу тааныганбыз. Ошондуктан дагы да болсо ошол орус адабияты бөлүмү ачылып, элибизге дагы кененирээк мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканы бул кубандырбай койбойт. Ооба, азыр мынакей ушул ынтымакты бириктирип, ушул ар улуттун адабияты менен таанышсаң, өзүңдүн дагы ушул жан дүйнөңө азык алуу менен алардын дагы жакшы адабиятындагы болуп жаткан учурдагы мына заман талабына ылайык шарттар менен дагы ушул китепканалар аркылуу таанышарыбыз талашсыз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, мына ушул тасманы биз азыр сиздерге сунуш кылабыз, кененирээк маалымат алыңыздар.